Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Россиянын президенти Владимир Путин Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы түбөлүк достук, союздаштык жана өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюлгандыгынын 25 жылдыгына байланыштуу куттуктоо каты менен алмашты. Президент Садыр Жапаровдун телеграммасында декларацияга кол коюу жалпы тарыхка, маданий жакындыкка жана өз ара сый-урматка негизделген кыргыз-орус мамлекеттеринин динамикалык өнүгүшү үчүн жаңы горизонтторду ачканы белгиленген. Кыргыз Республикасы саясий диалогту бекемдөөгө, соода-экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө, гуманитардык байланыштарды түзүүгө өзгөчө маани берери жана Россия Федерациясы менен союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк духунда эки жактуу жана көп тараптуу кызматташууну мындан ары тереңдетүүгө багытталганын баса көрсөткөн. Өз кезегинде Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин 2000 жылдагы декларация Россия менен Кыргызстандын ортосундагы мамлекеттер аралык мамилелердин заманбап этабынын башталышы болгондугунун жана бул маанилүү документке кол коюу эки тараптуу диалогту жана негизги багыттар боюнча кызматташууну сапаттык жактан кеңейтүү үчүн шарттарды түзгөнүн белгиледи. Ысык-Көл облусунун Кызыл Өрүк айылында 1900 мегаватт кубаттуулуктагы күн электр станциясы курулат. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Жакында энергетика министри Талайбек Ибраев Редсанын ЖЧКсынын директору Чан Тхингок Чау жана Rox Energy Global компаниясынын жетекчиси Нгуен Зои Бин менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө жер тилкесин берүү, электр тармактарына кошуу, мамлекеттик колдоо жана долбоорду ишке ашыруунун кийинки этаптары тууралуу маселелер каралды. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Кызыл Өрүк айылында күн электр станциясын куруу жана пайдалануу боюнча долбоорду ишке ашыруу тууралуу инвестициялык келишимге кол коюлду. Келишим министрлер кабинети менен Редсанын ЖЧКсы Rox Energy Global компаниясы ортосунда түзүлдү. Кол коюлган документтин алкагында Кызыл Өрүк айылына 1900 мегаватт кубаттуулуктагы күн электр станциясы курулмакчы. Каракол шаарынын муниципалдык жол чарба ишканасынын мурдагы директору жана курулуш компаниясынын жетекчиси кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында коррупциялык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан системалуу иштердин жүрүшүндө Каракол шаарынын негизги көчөлөрүнүн капиталдык оңдоодо жана сатып алууда мыйзам бузуулар аныкталды. Алсак Каракол шаарынын муниципалдык жол чарба ишканасынын экс-директору өзүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, 2023 жылдын августунда Жакыпов көчөсүнүн 660 метр капиталдык ремонтуна ГУ ЖЧКсынын жетекчиси менен биргеликте 24,5 миллион сом суммасында сатып алуу жол жоболорун бузуу менен түз келишим түзгөн. Мындан тышкары аталган участоктогу оңдоо иштери сапатсыз материалдарды колдонуу менен, ошондой эле 3 миллион 62 миң сомго жумуштун көлөмүн жогорулатуу менен аткарылып, жыйынтыгында мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Жүргүзүлгөн иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Каракол шаарынын муниципалдык жол чарба ишканасынын мурдагы директору жана курулуш ишканасынын жетекчиси кармалып, 2 айга Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Жайкы эс алуу мезгилинде эс алуучуларга ыңгайлуу шарт түзүү маанилүү. Ысык-Көл районунун Бостер айылында жайгашкан Борбор жана Залаты Ипески эс алуу жайларынын көл жээгиндеги күндөн коргонуучу чатырлардын баасы коомчулуктун көңүлүн буруп, жергиликтүү бийликтин аракети менен бирдиктүү баа коюлган. Эми болсо аны көзөмөлдөөгө багытталган рейдтер байма-бай өтүүдө. Теманы аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы улайт. Көл жээгинде күндөн коргоочу чатырларды ижарага берүү акысы бир күнгө 200 сом деп бекитилген. Бул тууралуу бардык ижара берип иштегендерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бирок бир нече жолу өткөн чогулуш эскертүүлөргө карабай келишимди бузуп, бааны асмандаткандар азыр да бар. Жагдай Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Жапарбек Ормонов жана Чолпон Таш шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу биргелешип жүргүзгөн рейдте белгилүү болду. Өз билемдикке салып коюлган бааны өзгөртүүгө жол берилбейт. Бул биринчиден
эс алуучуларга жагымсыз таасир калтырса, экинчиден жергиликтүү бийликке сын келтирип, бааны бирдиктүү кармоого көрүлгөн аракеттер көмүскөдө калууда. Мындай жагдай кайталанбаш үчүн эми рейдтер күн сайын күчөтүлгөн тартипте өтөт. Талапка баш ийбегендер жоопкерчиликке тартылат. Албетте кээ бир кемчиликтер бар, алардын баарын эске алабыз. Мына мисалы үчүн бүгүнкү күндө ушул туристтердеги баягы жакшырган сайын кийинки маселелер чыга берет. Азыр бүгүнкү күндө мурда эч кандай сөз болбой келген, бул өзү негизи илгертен башталып ушул баягы Союз маалынан баштап каралбай калып, бирок элди да түшүнсө болот. Эми бул жерде Чолпон Ата шаарында завод, фабрика эч нерсе жок. Элдин күткөнү дагы бул жерде ушул 10 ай бою 2 айлык сезон күтөт да. Ушул багытта зонтторду коюп, жана башка тамак аштарды сатып, соода жүрөт. Бирок ошол иреттүүлөрдү азыр иретке келтирүү максатында мына зонтторду ал жерден биринчи биз ушу Золотое Писке, Борбор пляжынан мына өзүңүздөр көрүп келдиңиздер, Кейсер пляжы Чолпон Ата шаарындагы иретке келтирип, ошол эле зонт маселесин чечели деп атабыз. Эң биринчилерден болуп биздин бул Чолпон Ата шаарынын городской пляжы, муну президентибиздин иш башкармалыгынын алдында Кыргызстройсервис салып берди десек болот бизге. Бул жердин жалпы баасы ошо 39 миллионго ушул пляждын баарын жасаттык да, Кудай буйрса. Бул зонтиктердин баардыгы бекер. Бул жердики бекер. Бул показательный болот, Кудайдын буйрса. Бул жерге стоянкасына мындай тапчандары бар, ошолордун баарына биз тескеме чыгарып, мэрия жалпы бардыгына мыйзамдаштырып бердик десек болот. Золотые Писки эс алуу жайынын аянты 2,5 гектар. Бул аймакты күнүнө 3000ден 5000ге чейин эс алуучулар ээлейт. Айрымдары күн чатырларды өзлөрү ала келсе, басымдуусу ижарага алышат. Пляжга күндөн коргоочу чатырларды орнотууда жана ижарага берүүдө мындай башаламандык орун албас үчүн жергиликтүү бийлик келечекте бул аймакка 1000 даана чатыр орнотууну пландоодо. Бул ыкма буга чейин Борбор пляжында колдонулуп, быйыл андай эс алуучулар бирдиктүү чатырларды акысыз колдонушууда. Столиги бар өзүнчө. Покрывал десе покрывал. Азыр мына үчөнү 1000 сом деп атат. Ошентти? Ошондой. Ал эми эс алуучуларга түзүлгөн шарттар быйыл кыйла жакшырды. Атап айтсак, пляжда коомдук коопсуздукту көзөмөлдөгө биринчи жардам көрсөтүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Башаламан жайгашкан соода жайларынын ордуна веложол, тротуарлар, кийинүүчү жана чайкануучу жайлар пайда болуп, аттракциондор жаңыланды. Пляждын абалы жана эс алуучуларга сунушталган шарттар менен Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков таанышып чыкты. Бизге туристтер келип аткандан кийин аларды биз иренжитпей, эң башкысы коопсуздугу, эс алууга түзүлгөн шарттарды жакшыртып, ошол эле убакта кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын мындай асманга чыгарбай биз мамлекет тарабынан эреже кармалып иреттелип бериш керек. Биз ошол багытта бүгүн рейд кылып текшерип чыктык. ОЗЭК буга чейин да эскертүүлөр болгон. Бүгүн баары баш ийип, көпчүлүгү 200 сомдон ашпай зонтиктерин берип атышат. Белгилей кетсек, жергиликтүү жана чет элдик эс алуучуларга ыңгайлуу шарт түзүүнү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тапшырган. Анын негизинде жергиликтүү бийлик тарабынан жакынкы күндөрү бардык тейлөө кызматтарына бирдиктүү баа коюлмакчы. Асель Телек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Ысык көл районунан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүнүн жайы министрлиги Бакыт Төрөбаев иш сапары менен Ысык көл облусуна келди. Каракол шаарындагы ичүүчү суу менен камсыздоо, саркындуу сууларды чыгаруу мамлекеттик мекемесинин курулушу менен таанышты. Мына бул Каракол шаарындагы ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу мамлекеттик мекемесинин курулушуна 17 миллиондон ашык каражат бөлүнгөн. Курулушка керектелүүчү технологиялык заманбап тетиктер Германиядан алынып келинип, жогорку сапатка ээ. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев аталган тазалоочу жайдын курулушу менен таанышып, маалымат алды. Емкость, бул жерде хранение горюче-смазочных материалов болот. Бул жерден чыккандан кийин бактарга суу БСРге кетет. БСРде суу менен аралашып, и ирригацияга подача болот, поливке. Бул жерде толугу менен биологически очистное сооружение курулат. Система СКАДА, Биооргс компаниянын немецкий система курулат. Бул толугу менен автоматташтырылган система болот. Андан тышкары дагы баса белгилеп кетчү нерсе, бул объектте 2 жытты жок кылуучу же жытты басуучу объекттер курулат. Дагы айта кетчү нерсе, мына август айларында буюрса ушул жылы Биооргстун
жанагы материал техникалык шаймандар келе баштайт. Учурда ичүүчү суу менен камсыздоо, саркынды сууларды чыгаруу мамлекеттик мекемесинин курулушу кызуу жүрүп, жалпысынан 100гө жакын адам жумуш орду менен камсыз болду. Бул жай ишке берилсе, 12 000 куб саркынды суу тазаланып, сууну сугат иштерине, балык өстүрүүгө колдонууга болот. Азыркы күндө Каракол шаарынан где-то 6-7 000 куб келип түшүп атат. Ана толук бул Каракол шаарынын саркынды сууларын тейлөөгө мүмкүнчүлүгү жетет. Ошону менен катар ошо Каракол шаарынын перспектива өнүгүшүнө дагы ушул проектине байлаганбыз. Саркынды суулары тейлөө курулмасы бүткөндөн кийин башка объектилерди дагы ушул курулмага туташтырсак болот. Ал эми заманбап технология болгондон кийин ошо суу таптаза болгон суу чыгат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев ичүүчү суу менен камсыздоо, саркынды сууларды чыгаруу мамлекеттик мекемесинин курулушунда өзгөчө сапатка көңүл бурууну баса белгиледи. Учурда 40% жумуш аяктап 2026 жылы ишке берилмекчи. Айзат Анарбекова, Батыр Абиев, Айбек Турдакунов, Ысык-Көл жаңылыктары, Каракол шаары. Чолпон Ата шаарында таза көл 2025 аталышындагы экологиялык мониторинг иш-чарасы тиешелүү адистердин, жергиликтүү бийликтин жана журналисттердин катышуусунда өттү. Бул туурасында кийинки сюжетте. Чолпон Ата шаарында таза көл 2025 аттуу экологиялык мониторинг иш-чарасы өттү. Ага жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги, экотехинспекция жана шаар мэриясы, журналисттер катышты. Алгач келгендер саркынды сууларды тазалоо системалары менен жеринен таанышып чыгышты. Эми аны эч кандай тазалоого болбойт. Аны ошол жерде сетка коюлган. Андан беле барып коят. Барганды көрөсүңөр кандай тазалык менен кандай агып аткан ошол жерден барып көрөсүңөр азыр. Очистной сооружение жана саркынды суу тазалоочу жайын салышып, мини деп коебуз. Ошону салгандан кийин бизден келип официально мындай уруксат алат да. Уруксат алгандан кийин биз паспорт беребиз. Ошонун негизинде ачып иштетишет да. Если очистной сооружение салбагандар болсо, анда биз уруксат бербейбиз аларга. Паспортта бербейбиз, алар иштегенге укугу жок да. Эми ушулардын баарын бир жөнгө салып келтабыз десек болот. Азыркы учурда биздин очистной сооружение бар. Ошол жерге да бир тобу кошулуп иштеп келе атышат. Азыр АБРдын алкагында биз жаңы очистной сооружение башталды да, очистной сооружение башталды. Азыр Кудай буйрса, канализация очистной сооруженияны бир 2 жылдык долбоор 2 жылдын ичинде ошол жерди салып бүтө турган болсо, биз жалпысынан суткасына 14200 куб саркынды суу киргизе алабыз да. Облус боюнча 2026 рекреация объектилеринде саркынды сууларды тазалоочу курулмалар бар. Булар ири эс алуучу пансионаттар менен отель, мейманканалар. Облус боюнча 5 саркынды сууларды тазалоочу курулмалар шаардык борбордук канализация тутумуна кошулган. Быйылкы жылы облус боюнча 41 жаңы тазалоочу курулмалар кошулду. Чолпон Ата шаарындагы жаңы тазалоочу курулмалардын курулушу Азия өнүктүрүү банкынын гранттык каражаттарынын эсебинен ишке ашырыла баштады. Жаңы калдык суу тазалоочу жай курула баштады. Ал бүткөндө биз 14208 куб суткасына кабыл алабыз. Бул болсо бул башы боз териден Асыл таш пансионаттан башталат, биягы Кар ойго баардык пансионаттын баары ушул биздин системага кошулат. Бир эле пансионаттар эмес, бул бүткөн соң боз тери айылы дагы, Бакты Долон оту, Чолпон Ата, Кар ой элинин баары, население да кошулуп, баары ушул жерге келип түшөт. Бул жерден түшкөндөн кийин суу тазаланып чыккандан кийин тоо жакка тоого чыгат дагы, кайта ошол жака качет этебиз. Ал жерден тоонун суусу менен кошулуп, анан сугатка кетет. Саркынды суу системасына кошулбаган жеке ишкерлерге жалпы 950 эскертүү кагаздары тапшырылып, кеңири массага түшүндүрүү иштери жүрүп келет. Ысык-Көлдү сактоодо жогорку мамлекеттик кызматтан тартып, бизнес ишкерлер гана эмес, жеке адамдар дагы өз салымын кошуп, көлдү булгабай таза кармап, кийинки муунга мурас кылып калтыруу үчүн баардык аракеттер аткарылып жатат. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык-Көл жаңылыктар үчүн Чолпон Ата шаарынан.
Балыкчы шаарында мэриянын аппаратынын адистери, жергиликтүү кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрү, шаардык коммуналдык кызматтар жана жергиликтүү жааматтын өкүлдөрү үчүн практикалык багыттагы тренинг болуп өттү. Тренингдин жүрүшүндө катышуучулар шаарды өнүктүрүүдөгү артыкчылыктуу багыттарды талкуулап, мамлекеттик саясат жана бюджеттик процесс менен шайкеш келтирүүнү үйрөнүштү. Ошондой эле өздөрүнүн программаларынын алгачкы долбоорлорун иштеп чыгышты. Балыкчы шаарында Кыргыз Республикасынын кабыл алынган программасын иш жүзүнө ашыруу максатында 20 жылдын ичинде текши деңгээлде өнүгүү пландарын үйрөтүү үчүн тренинг өткөрүлдү. Алар мэриянын аппаратынын адистери, жергиликтүү кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрү, шаардык коммуналдык кызматтар жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрү үчүн практикалык багыттагы иш-чара уюштурулган. Тренингдин жүрүшүндө жашыл экономиканы жана туруктуу өнүгүү принциптерин эске алуу менен туура даярдоонун жолдорун үйрөтүштү. Негизинен эле биз региондорду өнүктүрүүгө ушундай бир жакшы эмеге программаларды кабыл алдык. Бул жакшы аракеттер болуп атат. Өзүңүздөр бүгүнкү күндө көрүп атасыздар. Мамлекеттик бюджет, республикалык бюджет биздин шаарларыбызга максаттуу трансферттерди бөлүп, анын ичинде мына жакында эле сиздер кабардар болдуңуздар. Балыкчы шаарына дагы 1 миллиард сомдун тегерегинде максаттуу трансферт берип, ошол Балыкчы шаарындагы туризмдин шаарына, инвестиция келген шаарга, элге жашоого ыңгайлуу болгон шаарга айлантабыз деген пландарыбыз бар. Буюрса ошол иштерди бүгүнкү чогулуп тренинг өткөрүп аткан адистер аркылуу ушул программаны түзөбүз деп үмүтүбүз бар. Иштин алкагында мисал катарында жарыш тренингтер топтордун түзүлүшү менен шаар боюнча реалдуу маалыматтарды колдонушуп, катышуучулар негизги көйгөйлөрдү аныктап, өсүүнүн жана инфраструктуралык чечимдерин, багыттарын талкуулап ортого салышты. Көптөгөн тажрыйбаларды үйрөнүшүп, Балыкчы шаарынын келечегин өнүктүрүүгө көз чаптыруу башталганын катышуучулар билдиришти. Бул ар тараптуу маалыматтарды чогултуу, анан ошо Балыкчы шаарынын келечектеги 5 жылдык деп атат, бирок андан дагы узагыраак алдыдагы иш планын иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Мен азыр бул социалдык экономикалык өнүгүү планында Балыкчы шаарын ушундай көргүбүз келет. Жаран катарында туризм жаатында өнүккөн. Өзүбүз көрүп атабыз, жакын арада Green City ачылып, туристтердин агымы көп болуп, шаарыбызга агылып келип атат. Демек, Балыкчы шаары баягы туристтерди тосуп алуудагы эң бир ысык көлдүн дарбазасы болгон себептен ошол туризм жаатындагы өнүккөн шаарга айланышы керек. Анан азыр эми жөнөкөй эле өзүбүздүн жарандарыбызды көлдө турист катарында көрүп атсак, негизи чет элден келген туристтер дагы ошол Балыкчына токтоп, эң биринчи ошол ысык көл боюнча же болбосо Кыргызстандын кооз жерлери боюнча маалымат алып ала турган шаарга айланышыбыз керек. Бул иш-чара өнүктүрүү саясат институту, Бишкектеги ОБСНын программалык кеңсеси, Борбор Азиядагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу академиясы жана GIZ-тин Кыргыз Республикасында жашыл экономика жана жеке сектордун туруктуу өнүгүүсү программасынын алкагындагы биргелешкен демилгеге кирет. Нуржан Дөөткулова, Сталбек Саманчиев, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Балыкчы шаарынан. Көпчүлүктү суктандырып атага алыска кеткен көк жайык жайылуусу жыл санап кулачын жайып келет. Ар жылы жай айында мында тигилген боз үйлөрдүн да саны арбын. Карагай кайыңдын ичине ак өргөсүн көтөрүп, өзгөчө четтен келген эс алуучуларды суктандырган көк жайыктагы жапайы үй деп аталган эс алуу багын түптөгөн Уранбек Жумалиевдин аракетине Жанара Сагындыкова күбө болуп келди. Тегереги Карагайга бөлүнгөн бул аймакты Уранбек Жумалиев 2 жылдан бери ижарага алып иштетип келет. Жапайы үй деп бекеринен атабаганын да айтат. Анткени кооз жаратылышта ак өргөлөрдү, чатырчаларды тигип, эс алуучуларга шарт түзүүгө белсенген. Дикий дом деп аталган эс алуучу жай уюштурдук эле былтыртан баштап. Быйыл ушу 2-чи жыл иштеп атабыз. Анан момундай фирменный чатырларды алып келип тиктик эле да. Чет өлкөлүк туристтерге талабы ылайыктап, бүт шарттары менен ушундай эс алуучу жай уюштурганбыз. Жалпы ушу чет элдик жана жергиликтүү өзүбүздүн туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзгөнгө аракет кылдык. Жер кыртышына зыян келтирбей эле деп бүт объекттер ушундай помосттордун үстүндө жерден бийиктетилип орнотулган да. Бүт экологиялык талаптарга ылайыкташтырганбыз.
Өзгөчө чет элдиктердин кызыгуусун арттырган көк жайыкта боз үй ордосун кеңейтсем деген каарманыбыз кыргыз ашканасын, каада салтын даңазаласам дейт. Чет элдик эс алуучуларга кыргыз элинин меймандостугун, көрөңгөлүү үрп адатында ар дайым жайылтуунун үстүндө. Өзүнүн абасы эле дары дегендей, жалпы ушу Кыргызстандын жакшы кооз жерлеринде ушундай базаларды, лагерлерди, глэмпингтерди түзгөнгө мындай мамлекетибиз да жардамын берип, ушу ижарага жерлерди берип, ижараларды стабилдүү негизинде төлөп турабыз. Налогубузду дагы убагында төлөйбүз. Өткөн жылы ишин жаңдан баштаганына карабастан миңдеген эс алуучуга тейлөө жүргүзгөн. Ишкердин жапайы үйүн издеп алыстан келгендер да жок эмес экен. Ээн турган жайлоого чакан борборду түптөгө каражат сарптап кеңейтүүнү максат кылууда. Ишкер туризм тармагында изденип, иш баштайм деген жаштарга жол көрсөтүп, ар дайым акыл насаатында айтып келет. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Батыр Айбиев, Жети Өгүз району. Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтобек Сатаров жекшемби күнү акыркы сапарга узатылды. Ал 77 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Токтобек Сатаров 1948 жылы Тоң районунун Бөкөнбаев айылында туулган. 1968 жылы айылындагы орто мектепти аяктаган. Москвадагы Луначарский атындагы театралдык институттун актёрдук факультетин 1972 жылы бүтүрүп, жогорку билимдүү актёрдук кесипке ээ болгон. Актёрдук эмгек жолун Ош Кыргыз драма театрынан баштаган. Ал Токомбаевдин Күндүн чыгышында, Шекспирдин 12 түнүндө, Абдумомуновдун Ашырбайында, Ауезовдун Кара көзүндө, Абайында, Жакиевдин Миң кыялында, Айтматовдун Танабайында, Бетме-бетинде, Касымалы Жантөшевдин Курманбегинде, Капитандын, Садыковдун Эртөштүгүндө, Эртөштүктүн Ак мөрүндө, Жантайдын, Гапаровдун Кар астындагы алчаларында, Касым Аличиевдин Туздуу чөлүндө президенттин жана башка ролун аткарды. Токтобек Сатаров 1994 жылдан 2003 жылга чейин Касымалы Жантөшев атындагы Ысыкөл музыкалык драма театрында директор, көркөм жетекчи болуп эмгектенди. 1997 жылы Токтобек Сатаров Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына татыктуу болгон. Зыянатка өзүнүн замандаштары, кесиптештери, урук туугандары катышты. Кемингерлик менен иш алып барганда башыбыз керек. Актер катары менен мен айтам. Актер катары диапазону өтө кең. Токтобек Сатаровдун анан романтикалык актер катары баштаган учурунда, андан кийин эпикалык ролдорду ижаратты, анан психологиялык ролдорду ижаратты. Ошолордун баардыгын айта турган болсок, Токтобек Сатаровдун чыгармачылык палитрасын өтө кең экенин айтышыбыз керек. Токтобек байке жөнүндө айтсам, ушул 1994 жылдан бери агай менен чогуу иштешип калдым. Абдан ишине так, өтө бир таланттуу, ушул бир театрда бир чоң орду бар актер эле. Андан кийин бир аз жыл өткөндөн кийин ошол биздин театрга башкы режиссер болуп келди. Андан кийин көркөм жетекчи болду. Көркөм жетекчи дагы, режиссер катары дагы бир башкача бир өзүнүн бир сапаты менен, өзүнүн бир чыгармачылык деңгээли менен өтө жакшы бир театрды жакшы бир жогорку деңгээлде алып иштеди. Токтобек байкенин койгон спектакльдер азыркыга чейин мынакей биздин репертуардан түшпөй өтө бир актуалдуу болуп, көптөгөн спектакльдер репертуарда жүрөт. Жакында эле ошол Марбажиевдин Тил табышкандар деген Токтобек байке койгон спектакльин кайра жандандыруу процессин кылдык. Каракол шаарында аскер деңиз флотунун күнү белгиленди. Иш-чараны аскер деңиз флотунун Ысык-көлдүк аскер моряктары уюштурду. Салтанатка салтка айланган аскер деңиз флотунун туусу көтөрүлүп, жеңиш эс алуу багындагы Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин эстелигине гүл чамбарлар, коюу жөрөлгөсү өткөрүлдү. Кененирээк кийинки сюжетте. Белгилей кетсек, Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында 7000ге жакын кыргызстандык согуштук кемелерде, суу астындагы атомдук жана дизелдик катерлерде, Балтика, Тынч океан, Түндүк жана Кара деңиз флотунун деңиз флотунда кызмат өтөгөн. Аскер деңиз флотунун күнү жыл сайын июль айынын акыркы жекшембисинде белгиленет. Июлдун акыркы жекшембисинде белгиленет да дайыма. Ошол бир датаны койгон эмес да. Себеп дегенде акыркы базар күнү бардык моряктар, бардык ошо флотто кызмат кылгандар
базар күнү баягы иш чарага майрамга катышсын деген ойдо ушундай акыркы июлдун акыркы базар күнүнө белгиленип калыптыр да. Анан бүгүн дагы ошол майрамга келдик. Бияктагы көлдүк ардагерлер келип бүгүнкү иш чараны өткөрүп жатабыз. Өз демилгебиз менен ушул монументти 6 майда куруп өзүбүздүн каражатыбызга тургузуп, ошо ветеран моряктар, көлдүк ветеран моряктар тургузганбыз. Бүгүн биринчи жолу ушул монументтин жанында флоттун күнүн торжественный өтүп жатат. Иш чарада аскер деңиз флотунун туусу көтөрүлүп, жеңиш аянтындагы улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин эстелигине гүл чамбарлар коюлду. Салтанатты аскер деңиз флотунун ысык көлдүк аскер деңиз моряктары уюштурду. Жаштар Россиянын аскер деңиз флотуна кызмат өтөгөнгө барбай калышкан. Мынакей ошого байланыштуу биздин азыркы аскер деңиз флотуна кызмат кылган ардагерлердин курагы боюнча эң улуусу 94-тө, киши Таласта турат, эң кичүүбүз 53 жашта. Мына 22-жылы 22 февралда биздин ушу аскер деңиз флотунда кызмат өтөгөн офицерлердин демилгеси менен Аскер деңиз флотунун ардагерлер союзу түзүлгөн. Биринчи жолу салтанаттуу түрдө майрамыбызды белгилеп атабыз. Кут болсун. Бардык ушу Кыргызстандагы аскер деңиз флотунда кызмат өтөгөн ардагерлер, баарыбыз ардагер болуп калыптырбыз. Ардагерлерди ошо чын жүрөгүмөн майрамдары менен куттуктайм. Баарына ден соолук каалайм. Кудайым дөөлөттүү бактылуу карлык берсин. Мекенибиз ошо гүлдөп өсүшүнө биз дагы өз салымыбызды кошуп жүрө берели. Ушул канча жылдыгын белгилеп атасыз ошондо? Ошол 39-жылдан бери белгиленип атат. Союз мезгилинде Кыргызстан боюнча 5000ден ашык жоокер аскер деңиз флотунда кызмат өтөгөн болсо, анын 1000ге чукулу Ысык көл облусунан баргандар. Учурда облус боюнча Кыргызстандагы биримдиктин бир канча мүчөсү бар. Жазгүл Сатаева, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаарынан. Толуу аймакта чечирканак, карагат жана башка мөмө жемиштерин өстүрүп, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачууга далалаттанган жаштар арбын. Алардын бири Тоң өрөөнүндөгү бийик тоолуу аймакта жайгашкан Темир Канат айылынын тургуну Кубанычбек Намазов кумда конарсыз жерлерди иштетүүгө өткөн. Элеттик дыйкан мөмө жемиштердин түрүн сыноо иретинде өстүрүп, аймактын климаттык шартына ылайыктуусун жердештерине жайылтууну мерчемдеп жатат. Карман менен кабарчы баарлашып келди. Кубанычбек Намазов Темир Канат айылынын күнгөй бетиндеги кумдак жерден 50 сотук жер тилкесин иштетип баштаганына 4 жыл болуптур. Алгач алма өрүк, андан соң мөмө жемиштердин башка түрлөрүн өстүрө баштаган. Азыр түшүм жыйнап, дыйкандын мээнети акталып жатат. Бул көрүп атпайсыздар, бияка кумдак жер, суу келбеген жер болчу да. Атам жерди өздөштүрүп суу чоюп, андан бул айылга мурун ойлошчу да, бул бияка айылга эчтеги өспөйт, алма бак бышпайт депчи. Анан биз байкап көрөлдү, ушул жерге бир аз жерге тийип көрүп атабыз. Бул чычырганак, карагаттын бир 4 сортун, өрүк, алма, кокон гилас, айба, кара өрүктү тиктик, анан малина тийип көрдүк, череш неме бар, жималас деген өсүмдүк бар, ежевика бар, ошолорду тийип көрүп атабыз да. Анан бизге эң ыңгайлуусу ушул бизге чычырганак, анан бул карагат болот экен да. Былтыр бир аздан түшүм берген, анан быйыл ошо жакшы, быйыл түшүм да жакшы, анан баа да жакшы болот карагаттыкы. Анан ушул бизге негизи ушул карагат менен чычырганак экен, негизи баягы бизге сыноо катары кайсы өсүмдүк бизге өсө алат деп тикебиз да. Мындан сырткары дыйкан айыл тургундарына жималас аттуу мөмө жемишин өстүрүүнү да сунуш кылат. Себеби аталган өсүмдүк суукка чыдамдуу келип, витаминдерге бай. Айрыкча тоолуу өрөөндүн топурагынын өзгөчөлүктөрү өсүмдүккө өзгөчө таасир берип, түшүмдүү болушуна жакшы шарт түзөт. Бул ушул биздин жималас деген өсүмдүк экен. Бул да ушул негизи Кыргызстанга жаңы келип аткан өсүмдүктөр да. Бул көбүнчө Россия ошо суук жерлерде өскөн өсүмдүк да. Бирок мөмөсү ушул эрте башат экен биздечи. Бизде ушуну байкап, ушул бизге болобу болбойбу деп байкап көрөлү деп бир аз алып келип тип көргөнбүз. Бирок сонун болчу да экен. Баары тең өсүп, баары байлады быйыл. Азыр мына бышып бүтүү уже, тери бышып бүткөн. Түбүндө бир аздан калыптыр.
негизи биздин айылга ушул тоолуу өрөнгө жакшы болчу экен да бул дагычы. Бул да ушу витаминге бай, аябай витаминдүү өсүмдүктөрдүн бири да. Биздин жанагы тоодо өскөн бөрү карагатка окшоп кетет да мисалы ушул сыяктуу өсүмдүк. Сыноо иретинде мөмө жемиштердин түрүн өстүргөн элеттеги дыйкан күнөстүү жерде өсө турган кокон гелас менен айванында көчөттөрүн тигип көргөн. Учурда өсүмдүктөрү тамыр алып, мөмө байлап жатат. Ушуну айванда тигип көрбөйсүңбү, өстүрүп көрбөйсүң дегенден. Өстүрүп көрдүк, эми байлап атат быйыл. 3-жыл жыл. Мына сонун байлап атат. Анан бизге бышпай калат экен, былтыр да байлаган. Былтыр да ошо көк тейинче калды да, ноябрда үздүк. Анан жаңгакты алып келип тигип көрдүк, 1-2 түп, ал жаңгак кышында үшүп кетет экен. Бул темир агат негизи сонун бир Кудай берген жерде жайгашканбыз да. Суубуз кенен негизичи. Таза суубуз дагы кенен, баягы Кудайга шүгүр дешибиз керек. Кышы жайы дебей токтобой агып туруп таза суубузчу. Сугат суубуз да кенен. Алар да кенен суарабыз да. Бирок ушул аянтка эле кээ бир аянттарга ушундай суу жетпеген жерлер бар да. Ошого баягы өкмөт тарабынан жардам болсо, суу каналдарын чоюп берсе деген ойда. Ушундай иштетилбеген жерлерге иштетилет эле элге берип берсечи. Дыйкандын мээнети жана акыбети акталыш үчүн чыдамкайлык менен таалбаган эмгек талап кылынат. Кубанычбек Намазов эртеден кечке тыным албай заманбап ыкмаларды үйрөнүп, жерин туура иштетүүнүн үстүндө аракет көрүүдө. Бул өз кезинде дыйкандын кирешеси жана үй бүлөлүк турмушунун жакшырышына өбөлгө болууда. Гүлбарчын Молдоева, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары, Тоң району. Сиздер жаңылыктардын кечки чыгарылышына назар салдыңыздар. Эмки эфирден амандашканча.